Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан кабарлар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы студияда Толгонай Темиралиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-тажик чек арасында оқ атылып, кыргыз жараны бейтапканага түштү. Кыргызстанда 28 адам коронавируска кабылса, анын ичинен 16сы Ош шаарынан чыкты. Президент балдар үйлөрү менен интернаттарды реформалоо боюнча чараларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Жалал Абадтык ишкер тоо шартында балык чарбасын төптөдү. Ишкердин ийгилик сыры эмнеде? 1-июндан 2-июнга караган түнү Баткен районунун Көкташ айылынан өтүп бараткан кыргыз жаранына ок атылды. Бул окуя Ош-Исфана унаа жолунда болгон. Анда Лейлик районунун Тогуз Булак айылынын 1982 туулган тургуну Исфана шаарын көздөй Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаасы менен бара жаткан учурда болгон. Чек арадагы абалга кабарчыбыз токтолот. 1-июндан 2-июнга караган түнү Лейлик районунун Тогуз Булак айылынын тургуну Баткен Исфана шаарын көздөй өтүп бара жаткан учурда тажик жарандары тарабынан аңчылык куралдардан ок атылган. Натыйжада ок унаанын бет маңдайынын 11 жерин тешип өткөн. Анын кесепеттери кыргызстандык жаран жаракат алып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Ошол келген убакта эле первичный хирургическая обработка жасалып, медициналык жардам көрсөтүлгөн дагы. Биз тараптан ошол жерге бейтапка амбулатордук дарылануу жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө абалы жакшы, тийиштүү медициналык дарыларды алынып атат. Азыркы учурда жергиликтүү бийлик тарабынан эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул окуяга буга чейин болгон окуядагы түздөн-түз таасири бар болушу мүмкүн. Анткени кыргызстандык жаран ошол чек ара жолунда атылган. Кечеги түнкү окуя боюнча бул биз алардын немесин айттык мына. Силер тараптан болду. Муну силер тактап ошол жасаган аткан адамды жазасын беришиңер керек деген эмени койдук, дооматтычы. Булар өздөрү ошол мойнуна алды десек болот. Баткен району кандай каалайт? Жашайбызбы, жашабайбызбы? Катык турурлап өзүңөр. Ana ошондойлорду бир четинге чыгаргыла. Уруш. Азыр энди баса албай калдык. Күшат эки жака баса албай калдык. Бул окуяга байланыштуу ошол түнү эки тараптын укук коргоо органдарынын жолугушуусу өттү. Азыркы учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Чек арада абал тынч. Арзыкан Беркбаева, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Бүгүн 2-июнга карата Кыргызстанда бир сутка ичинде 28 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев кабарлады. Бир күндө 2416 анализ жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 28 жаңы учур катталды. Ушуну менен илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 1845ке жетти. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 38 бейтап айыгып чыкты. COVID-19 жугузуп алган 28 учур катталды. Бишкек шаарында 11 учур, Нарын областында 1, Ош шаарында 16 учуру катталып атат. Айта кетсек, ушу 28ден катталган жаңы учурдун 16сы бул четтен келип аткан завозной деп коюп атабыз. Бул болсо чет жакада жүрүп кайра бизге келип аткан, кайтып келген мекендештердин арасында обсервацияга алынып, үй карантиндерине алынып, ошол жерге жанакындай медициналык көзөмөл лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, ошонун негизинде мына катталып табылып атат. Мындан тышкары өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бир тастыкталган учурдун тегерегиндеги болгон байланыш жактардын баарын деген биз көзөмөлгө алып карантинде кармап атабыз. Мына ошолордун арасынан дагы мына 12си ошол контакт болгондордун арасынан табылып атат. Бүгүн 2-июнда Беларусь Республикасынан Кыргызстандык 179 жаран кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек каттамы Кыргызстандын Беларустагы элчилиги тарабынан Европа өлкөлөрүндөгү Кыргызстандын чет элдик мекемелери менен биргеликте уюштурулду. Транзит менен Европа, Азия өлкөлөрүнөн Минск шаарына келген. Бирок транспорттук байланыштар жана чек аралар жабылганына байланыштуу мекенге кайтып келе албай калган кыргызстандыктар кайтарылды. Келген жарандар белгиленген тартипте процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылат.
Экономика министрлигинин алдындагы банкрот иштери боюнча департаменти, өкмөткө караштуу мамлекеттик салык кызматы, социалдык фонду ишкердик субъекттерине карата банкроттук процессин демилгелөөнү 2021 жылдын 1 январына чейин токтотту. Тиешелүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Документ COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылуусуна жана пандемия менен күрөшүүнүн алкагында чарбалык ишмердүүлүктү чектөө боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чараларга түз жана кыйыр түрдө байланышкан жагдайлардан улам төлөөгө жөндөмсүздүктүн белгилери пайда болгон ишкердик субъекттерине колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Кырдаалды турукташтыруу үчүн өкмөт тарабынан ишкердик субъекттерин колдоо боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдерин киргизүүнүн жыйынтыгында топтолгон салыктык жана социалдык чегерүүлөр боюнча карыздардын суммасын төлөөгө мөөнөтүн узартуулар менен бөлүп төлөө каралууда. Өзгөндө авариялык абалдагы мектеп урап калуу коркунучунда турат. Райондун Кара Тарых айылынын Жоробеков мектеби карантинге чейин аргасыздан балдарды окутуп келген. Мугалимдердин айтымында жаан жап, жер титиреген маалда жамааттын аргасы кетет. Себеби андагы билим алган окуучулардын өмүрүнө да кооптуулук жаратат. Бул мектептин маселеси 10 жылдан бери чечилбей келет. Эл өкүлдөрү менен жолугушууда мектеп маселелери кайрадан көтөрүлдү. Бул көйгөй чечилеби? Кененирээк кабарчыбыз Мимоза Жаныбек кызы баяндайт. Сырты жалтырақ, ичи калтырак болгон бул мектеп Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнө караштуу Кара Тарых айылындагы Табалды Жоробеков атындагы мектеп. Бул мектеп 2003 жылы жер көчкүдөн кийин элдик ашар жолу менен курулган, бирок бул эч кандай сейсмикалык нормаларга туура келбейт. Азыркы учурда бул авариялык мектептердин катарын толуктап жатат. Мектеп директорунун айтымында окуучулар деле сабакка келүүдөн кооптонушат. Анткени жаан жап, жер титирегенде мектеп урап калбаса деп чочулап турушат. Адам саны көп болсо да кооптуу болот дешип, жанына ашар жолу менен дагы башка кана куруп алышкан. Жада калса бул мектепте директорго да орун жетишпегендиктен жумуш убактысы коридордо өтөт. Ошол мектебибиз авариялык шартта окуйбуз. Мектеп авариялык абалда экени мындан 10 жыл мурун эле белгилүү болгон. Айылдын эли балдар үчүн чогулуп кол кабыш кылган менен ал деле туруштук бере албайт. Айыл өкмөтүнүн айтымында эң чоң көйгөйлөрдүн бири мына ушул мектептин абалы. Мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, жаңыланып курулса, айыл эли үчүн, окуучулар үчүн чоң белек болмок дешет. Курулуш нормалары сакталбай, сейсмикалык нормалар сакталбай курулгандыктан 2015 жылы жер титирүүдөн улам ал мезгилде мамлекеттин бюджетин чама-чаркы ошого жетсе керек. Бул жерде такыр эле ашарыкмасы да, такыр мамлекеттин салымы жок. Жөн эле ылайдан эле жерге таш тизип туруп эле куруп койгон үстүн жагы. Бардыгын материалдарын дагы ел топтогон, анан сырткары демөөлчүлөр жардам берип эле курулуп калган мектеп эле. Анан ошол корпусу негизи мына жарак сабалга келип калды. Эл өкүлдөрү менен болгон жолугушууда айылдыктар мектептен башка да бардык көйгөйлөрүн ортого салышты. Электр энергия, жол, суу маселеси бул айылда курчпойдон калууда. Кудайга миң калда шүгүр. Аракет кылып атат. Жолуна мына айыл өкмөт турат. Жолуна майда проблемаларды элдер өздөрү кылып атат. Мына жолго ол от баса албайт эле мына жолдорду. Жоробеков мектеби боюнча буга чейин да парламентте маселе көтөрүлүп, аны көзөмөлгө алынуусу айтылган болчу. Эң оор чындуусу жана тез аранын ичинде өкмөт тарабынан чечүүгө тийиш болгон маселеге токтолуп кетейин. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Кара Тарых айылындагы номер 95 Жоробеков жана 3 Капчал айылындагы 51 Оморкулов атындагы орто мектептери бүгүнкү күндө билим берүүгө жараксыз эле эмес, окуучулардын өмүрүнө чоң коркунуч жаратууда. Анткени эки мектептин тең элдер ашар жолу менен 90-жылдары курушкан, пайдубалы ылай аралашкан таш менен тургузулуп, дубалы ылай менен курулган. Мектеп имараттары архитектуралык курулуш сейсмологиялык талаптарга такыр жооп бербейт. Жолугушуунун соңунда айылдыктар жакшы жаңылык менен кабардар болушту. Эл өкүлдөрү мектептин маселеси жогорку кеңеште каралып, аны куруу үчүн бюджеттик планга киргизиле турганын айтты. Эскерте кетсек, Жоробеков мектебинде 200-гө жакын окуучу билим алат. Орто мектеп 11 жылдык системада окутат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Антымак. Нокен райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын профилактикалык каттуусунда 2005 жылдан бери Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү катарында каттоодо турган Нокен районунун 1982 жылы туулган тургуну бул уюмдан баш тартканын билдирген. Ал мындай кадамга тартип сакчылары жана УКМКнын Нокен райондук бөлүмчөсүнүн кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн алдын алуу жана түшүндүрүү иштеринен соң барганын айткан. Ошондой эле
аталган диний экстремисттик уюмунун идеологиялары жана жүргүзүп жаткан ишмердүүлүктөрү туура эмес деген. Бул боюнча мыйзамдын негизинде жоопкерчилик каралганын эске алуу менен Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунан чыкканын ачык айтып, кайрылуу жасады. Ошону менен бирге ал жарандарды экстремисттик багыттагы уюмдун идеологиясынан сак болууга жана ага катышпоого чакырган. Маалыматка караганда аталган облуста ар кандай диний экстремисттик агымдардын мүчөлөрү катары 500дөн ашуун адам турат. Жыл башынан бери түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 20дан ашуун адам бул агымдардан баш тартышкан. Ош шаарында сууга түшүү сезону башталары менен эле 2 жаран анын кесепетинен каза болду. Мындан улам мындай кырсыктардын алдын алуу жана болтурбоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгы бүгүн түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анда адамдар сууга чөмүлүүдө эмнелерге көңүл бурушу керектиги айтылып, эскертүүлөр берилди. Түшүндүрүү иштеринин алкагында Дарыя жээгинде мас абалындагы жарандар да кездешти. Теманы Мимоза Жаныбек кызы улантат. Куткаруучулардын жумушу мына ушундай шашылыш кырдаалга туш келет. Анткени сууга чөккөн жаранды куткарып калуу алардын биринчи милдети. Сууда сүзүү ден соолукка пайда болгону менен экинчи жагы кооптуу болуп эсептелет. Ал үчүн сууга сүзүүнү каалаган адам эрежени билиши керек. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы бөлүмү түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Күндүн ысышы менен адамдар Дарыя жээгине эс алууга келишет. Ага келгендердин көпчүлүгү спирттик ичимдиктерди ичип алып сууга түшүшөт. Бул жагдай адам өмүрүнө кооптуу деп саналат. Түшүндүрүү иштерин туура эмес кабыл алгандар да кездешет. Сууга түшүүдө ар бир жаран аны оңой деп кабыл албашы керек. Айрым учурда сууга жалгыз түшкөн адамды куткарып калуу кеч болуп калат. Адам өмүрүн сактап калуу үчүн төмөндөгүдөй жардам көрсөтүлүшү керек. Жабырлануучуда жалгыз гана мээ иштеп турат. Ошол себептен муну сактап калганга аракет кылабыз. Башын аз-маз көтөрөбүз. Аз-маз көтөрдүк. Оозун ачабыз. Оозунун ичиндеги болгон кум, кусунду, шилекей баарын тазалап алабыз. Себеп тазалаганыбыздын себеби бул дыхания бергенде бизге результат болуш керек. Ошол себептен тазаладык. Башын өтө көп көтөрбөстөн аз-маз эле көтөрөбүз. Аз-маз көтөргөнүбүздүн себеби биз дем бергенде бул өпкөгө демибиз түшүп результат болуш керек. Адам сууга чөмүлүү алдында чарчап суусап турган абалда болсо, дарыланып чыккан болсо жана ошондой эле спирт ичимдиктерин ичип алгандан кийин сууга түшкөн болсо, бул өлүмгө алып келери толук ыктымал. Суунун температурасы 15 градустан төмөн болгон учурда сууга түшүүгө такыр мүмкүн эмес. Күндүн аптабы 20 градустан жогору болгондо гана сууга түшүүгө мүмкүн. Болгондо да 15-20 мүнөткө гана чөмүлө аласыз. Маалыматта айтылгандай, Ош шаарында былтыркы жылы 8 жаран сууга чөгүп каза болгон. Ал эми жакынкы айларда эле дагы 2 жаран сууга чөмүлүүнүн курмандыгы болду. Мындай бир эле дарыяда эмес, бассейндерде да орун албоосу үчүн куткаруучу болушу керек. Жана ал атайын окуудан өткөрүлүүсү зарыл. Бассейндерди куткаруучулардын өзүнүн атайын сертификаты болуш керек. Куткаруучу, суудан куткаруучу деген сертификаты болушу керек. Бассейндердин ээлерине дагы биз атайын ошо практикалык жүзүндө барып жеринде адамды суудан кандай куткарып калат, ошол жөнүндө дагы видео тасмаларды тартып, ошолорго жеринде практикалык жүзүндө иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Куткаруучунун жумушу да оңой эмес, баары эле куткаруучу боло албайт. Алар психологиялык, моралдык жана физикалык жактан күчтүү болушу керек. Биринчи жардамды билиш керек. Биринчи жардам эмне, кайер сынып калдыбы же внутренний кровотечение, наружный кровотечение, ошолорго биринчи жардамды көрсөткөнгө куткаруучу толук даяр болуш керек. Жай мезгили келип сууга түшүүнү каалаган жарандардын саны көбөйө баштады. Бирок ошол эле учурда сууга түшүп каза болгондор да жок эмес. Мына ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды өз өмүрүн тобокелдикке салбоого чакырат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев, ынтымак. Темага улай сууга түшүү мезгилине карата Жалал-Абад облусунда куткаруучулар тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Анткени сууга түшүү мезгилинде коопсуздук эрежелерин сактабай же тыюу салынган жерде сууга түшүү адам өлүмү менен аяктаган учурлар аталган облустун аймагында да катталып турат. Өткөн жылдын 5 айында Базар-Коргон районунда 3 адамдын сууга чөгүп каза болгон учуру катталган. Быйыл бактыга жараша андай учур орун ала элек. Кооптуу деп табылган жерден тез аранын ичинде көчүп чыгууну
жана мына күн ысып жаткандыгына байланыштуу топтолгон көлмөлөрдү жана Караңүкүр дарыясынын жээктеринде жаш балдарды суга чөмүргөнү чыгарбоону жана ошондой эле ширеңке менен жаш балдарды ойнотпоону. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін балдардын укуктарын коргоочулар лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекованы кабыл алды. Жолугушууда Назгүл Турдубекова балдар үйлөрү менен интернаттарды реформалоо боюнча мамлекеттик органдарды колдоо жаатында бейөкмөт секторлор тарабынан иштер улантылып жатканын белгиледи. Президент бейөкмөт сектордун мамлекеттик органдар менен үй-бүлө институтун бекемдөө, балдардын толук кандуу өнүгүшү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү, балдарды колдоо жана коргоо боюнча натыйжалуу кызматташуусун улантуунун маанисин баса белгиледи. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында аталган маселелер мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттары катары аныкталганын жана мындан ары да ошондой болоорун кошумчалады. Эске салсак, 2018 жылдын июль айында өлкө президенти менен болгон жолугушууда Назгүл Турдубекова балдар үйлөрү менен интернат тибиндеги мекемелер системасын реформалоо жөнүндө демилгесин билдирген. Кийин президенттин аппаратында жумушчу топ түзүлүп, өкмөткө сунуштамаларды иштеп чыккан. Бүгүн Ош шаарында дагы бир бала бакчанын курулушуна капсула салынды. Балдар бакчасынын курулушу Керметоо муниципалдык аймактык кеңешинде башталды. Капсула салуу аземине Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип катышты. Учурда 5 бала бакчасынын курулушу жүрүп жатат, бирок Ош шаарында дагы деле балдардын бала бакча менен камсыз болушу 44 гана пайызды түзөт. Керметоо муниципалдык аймактык кеңешинин тургундары үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени алар көп жылдан бери балдар бакчасына муктаж болуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө көп жолу кайрылган. Алар күткөн курулуш иши бүгүн башталды. Бул жерде автилекте бала бакча болгону бизге жакшы болуп атат. Эң жакшы. Башта бар эле, ал азыраак жетишпейт эле бизге. Балдар көп азыр. Кийинки балдар азыр поколение көбөйүп атат. Мындайча болгондо биз автилек азыр кубанып, сүйүнүп, ушу бала бакчага жеткенибизге ушунчалык эмебиз. Мындай ачылып бала бакчанын салынганына өтө жакшы кубанып атабыз да эми. Капсула салуу аземине Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип катышты. Бакчанын жалпы сметалык баасы 37 миллион 117 сом. Ал эми тендердик баасы 22 миллион 520 миң 392 сомго бааланды. Бул каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Бул жерде балдар ойночу канчалар болот, күзүрөтүнө ойнобестер болот. Кудай бересе, бүгүн дагы ушул чоң Актилек шаарчасында дагы буга чейин бала бакча болгон эмес экен. Бизде элдик жыйында ушул аксакалдар барып, ушул шаарчага бир бала бакча салып бергиле деген элдин суранычы болгондо, мына быйылкы 2020 жылдын бюджетинен карап, биз 3 бала бакча баштап атабыз быйылкы жылдын эсебинен дагы. Бул ушу Актилек шаарчасында Туран аймактык башкармалыгында, үчүнчүсү мына Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында. Буга чейин дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Амир Тимур аймактык башкармалыгында, Курманжандатта аймактык башкармалыгында дагы Жапалак айыл өкмөтүндө бала бакчаларды баштаганбыз. Мына жакын арада өзүңүздөр дагы күбө болосуздар, 2 бала бакчаны мына жакын арада ачып элге тапшырып атабыз. Балдар бакчасы 100 орундуу 2 кабаттуу болуп салынат. Курулуш иши ушул жылдын ноябрь айында бүтөөрү пландалууда. Сапаты боюнча биз азыр өзүңүздөр көп болгондой Талайбек Насырбекович сапат жагына өтө көңүл буруп атат. Биз өзүбүз дагы ошо сапат жагына көңүл бурубуз азыркы учурда. Бул ичиндеги жыгачтар, арматуралар Россиядан келиш керек. Биз заказ кылып койгонбуз, буйруса ушу границалар ачылып калса келиш керек ошол жактан. Анан сапат жакка полный жооп берет, бардык шарттарга жооп берет. Ош шаарында балдардын бала бакча менен камсыз болушу 44 гана пайыз. Бул жетишпестикти жоюу максатында өткөн жылы 3, быйыл 2 балдар бакчасы жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулууда. 2019 жылдын август айында башталган Амир Тимур кичи райондагы балдар бакчасынын курулуш иши бүтүп, учурда балдарды кабыл алууга даярданып жатышат.
Жергиликтүү халктын жергиликтүү аймактагы жарандардын, балдарга шарт түзүү максатында ар бир бала үчүн электрондук кезектер түзүлүп, азыркы күндө иштеп жатабыз. Бала бакчабыз азыркы учурда балдарды кабыл алууга даяр. Кудай буйрса, биздин ушундай кырдаалга байланыштуу азырынча токтоп турабыз. 100 орунга ылайыкташкан Аккеме балдар бакчасы 2 кабаттуу болуп курулган. Жалпы каражат 23 миллион сом жумшалган. Бала бакчанын ачылыш аземи карантин аяктаган соң болоору пландалууда. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Маданият министри Азамат Жаманкулов белгилүү ырчы Малик Аликеев менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, анын ден соолугунан кабар алды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анда учурда ырчынын ден соолугу, жакынкы аралыкта өтө турган операциясы жана чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшүп, ырчынын өзгөчө талантын эске алуу менен Маданият министрлиги аны мамлекеттик сыйлыкка көрсөтө тургандыгын маалымдады. Эске салсак, учурда Малик Аликеев таласта болгондугуна байланыштуу кабар алуу WhatsApp аркылуу жүргүзүлүп, ага министрдин орун басары Кайрат Иманалиев катышты. Базар Коргон районунун Арстанбап айылында жеке ишкер 4 сотук жерде балык чарбасын түптөп, форель балыгын өстүрүүдө. Аталган балык тоо шартында жакшы өскөндүктөн ишкер суу көлмөсүн дагы кеңейтип, чабарбачылыгын өркүндөтүүнү максат кылууда. Кененирээк кийинки тасмада. Жеке ишкер Рахманали Базаровдун балык чарбасын уюштурганына 4 жыл болуптур. Анын бул ишкердикти жолго коюшуна кезинде Орусияда ушул багытта иштеп калганы түрткү болгон. Владивостокто между Япония и Россия. Кораблда Тихий океанда бир 5 жыл иштедим. Только мына балык туурасында. Ошондо энди кызыгып калганмын, энди балык бакышка келип, анан балык бакып, машинада чоңойтуруп, коноктор келеди, меймандар келеди, дем алып отуруп кетишет. 3 килограммга чейин менде азыр бар деп, бирок максимум 14 килограммга чейин чоңойтуп. Базаров коросунун 4 сотуктан көбүрөөк бөлүгүнө балык багуучу суу көлмө курган. Ага Казакстандан жана Борбор каладан 5000 дана форель балыгынын чабагын сатып келип, 4 жылдан бери аларды багуу менен алек. Буну үстүгүнө 10 сомдон алып келгенмин, бир үстүк чабагыны 1 сантиметрлигин. Энди кыйынчылык болот, энди у жерде энди такси болуп калады, болбой калады, бир 500 сом, 1000 сом побольше төлөйбүз таксиге, чтобы тезирээк жерге местеге жетип келиш үчүн. Бир эптеп алып келип, нема кылып, шундай кылып бакып атабыз энди. Жакшы. Ошо 5000 штук койгонлор энди бир 2 жылдан бери кармалып атат. Энди бул жерде 2 килограмм, 2,5, 3 килограммлары ham бар. Форель балыгы муздак жана тунук сууну сүйгөндүктөн Арстанбаптын климаты аны багууга эң эле ылайыктуу жай болуп бере алат. Балыкка керектүү жемди чет өлкөдөн буйртма менен алдырат. Бирок баасы кымбат болгондуктан аны бир маал гана берип, башка учурда кадимки эле нан жана эт калдыктары менен азыктандырат. Бул азыр майда 1 сантиметр вакытында алып келгенмин бул балыкты. Азыр уже 20 сантиметр болуп калды, бул 4 айлык балык. Кудай берсе энди мана жана бир 2 айдан кийин нары жакка чоңлорун катыга кошом. Мана сууга келген болсо, чоңоп атып суу постоянно акып турат бул жерде. Токтобойду. Бунда алгындай суунун таркибинде элементтер алгындай немелер бардыгы нормальный экен. Текширип көрүштү, ана начальниктер келип. Арстанбапка жай мезгилинде өлкөнүн 4 бурчунан алган турсуун чет өлкөдөн да эс алуучулар көп келет. Биз балык чарбасына барган учурда да Борбор каладан жаратылышта эс алууга келген коноктор бар экен. Биз Бишкектен келдик, эс алган бул жака. Атайын балыкка келебиз. Магазинден, базардан алып жегенге караганда мындай живой тутуп жеген балык жакшы. Жеке ишкер Рахманали Базаровдун 4 сотук делеген балык чарбасында учурда 6000ге жакын форель балыгы багылып жатат. Ал эми ишкер алдыда болсо ушул коросундагы дагы 20 сотуктай жерине балык чарбасын кеңейтип, ал жерде дагы балыкты көбөйтүүнү пландап жатыр. Калбек Очконбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ушундай кабарлар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.